Жумгал районундагы 2 айылдык кеңешке депутаттарды шайлоо башталды. Райондун Чаек жана Көкөй айыл өкмөттөрүндө бүгүн таңкы саат 8:00 шайлоо участкалары ачылып, тургундар добуштарын бере башташты. Жалпы 2 айылда 9 шайлоо тилкеси болсо, добуш берүүчүлөрдүн саны 10.244 адамды түзөт. Райондун Борбору Чаек айылдык кеңеши 21 мандаттуу болсо, ага жалпы 46 талапкер, ал эми Көкөй айылдык кеңешинде 11 мандатка 21 талапкер ат салышат. 2 айылдык кеңеште депутаттыкка талапкерлигин койгондордун арасында 25 аялдар. Ошондой эле кечээ 8 апрелде мөөнөтүнөн эрте добуш берүүгө 22 адам арыз менен кайрылышып, алар көчмө урна менен бардыгы өз добуштарын беришкен. 81 жаштамын. Элибиз шайлоого кел дегенден келдим эле. Биринчиден болуп шайладым депутаттарыбызды. Бул жакшы нерсе. Элдин биримдигин өстүрөт, тартиптүүлүгүн өстүрөт. Ушуга ыраазымын. Азыр өзгөрүп калыптыр, өтө жакшы экен. Бүгүн биринчи жолу бул жерде 41:16да шайлоо жүрүп жатат. Эртең менен жакшы маанайда баары башталды. Мен бардык шайлоочуларга айтат элем, жакшы талапкерлериңерди, жакшы келаткан депутатка талапкерлерди шайлап алышыңарды тилейм. Ушинтип бүгүнкү шайлоону жакшы ийгиликтүү аякталалы.